Диплом Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук ден дүйнөлүк бийиктик оңгу жол жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган Алтын комуз байгесине арналган төкмө акындардын эл аралык айтышы кызыктыруучу сыйлык 30 000 сом Ержан Сайдилаев. Жалыстай акчалай 30 000 сомдук сыйлык менен Мамбет Токто Өмүр уулу. 30 000 сом акчалай сыйлык менен Нурболот Темиралы уулу. 30 000 сом акчалай сыйлык менен Рыскелди Темирбеков. 30 000 сом акчалай сыйлык Сыргат Мырзакаримов. 30 000 сом сыйлык менен Жолдошалы Жанузаков. 30 000 сом акчалай сыйлык менен Эрлан Аманкожо уулу. 30 000 сом акчалай сыйлык менен Шекербек Адалов сыйлана. Дал ушундай 30 000 сомдук акчалай сыйлык Нурсултан Абдукаримов дайынгарлар. 30 000 сом акчалай сыйлык менен Абдыманап Гадыев. 30 000 сом акчалай сыйлык менен Чыңгызхан Кожошев. 2 сыйлыгыбыз диплом Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук ден дүйнөлүк бийиктик оңгу жол жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулган Алтын комуз байгесине арналган төкмө акындардын эл аралык айтышы Токтогул Сатылганов атындагы атайын сыйлык 50 000 сом акчалай сыйлык менен Мухаммед Эшбаев. Мухаммед Эшбаев сыйлана. Кол чакыралы Өзбекстандан келген жакыныбыз. Дал ушундай жеңи жок Көкө уулу атындагы атайын сыйлык менен 50 000 сом акчалай сыйлык Мухтар Конорбаев сыйланат. Канатташ казак жергесинен келген боорубуз Барбы Алыкулов атындагы атайын номинация менен 50 000 сом акчалай сыйлык Бердибек Жолдошбек уулу. Арыстанбек Буйлаш уулу атындагы атайын сыйлык 50 000 сом Актилек Колпейшев сыйланат. Эми кадырлуу көрөрмандар кезек орундарга келди. 3-чү орун 150 000 сом акчалай сыйлык менен Турат Жумаев сыйланат. Молча сүрүп туралы. 2-чү орун 200 000 сом акчалай сыйлык Эркебулан Кулжанатов. 300 000 сомдук акчалай сыйлык
Бизден бүгүнкү айтыштагы баш байгебизди тапшыруу үчүн мамлекеттик кассаны сахнага чакыралы. Мүмкүн болсо жалпыңыздар колчоп кубаттап туруңуздар. Бардыгыңыздарга кызык болуп атса керек. Биринчи орун баш байгебиз кимге буйрду? Бүгүнкү кыл чайнашкан, ат салышкан ак таңбай акындардын айтышында баш байге кимге буйргандыгын азыр бардыгыбыз кабардар болобуз. Колчоп жакшылап түсүрүп алыңыздар. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Ажымалиев Темурлан Максатбекович дагы сахна төрүнө чакыралы. Барыбыз бүткөн учургенде баш байге 400 000 сом акчалай сейлеп менен Ахматбек Султан уулу. Ел деңіз болса тамчымын, мен елмірден қалған жарчымын. Bir қанша елдің мұңымын, bir қанша doğurdың барқымын. Қымбаттуу кечке рахмат комуздун берген алтынын. Кыргызга алайын түбөлүк келечектердин жаркынын. Буйруса төкмөлүгүн улантам 99 менен барпынын. Ак комузга сүйөнүп ашырып даңқын түбөлүк, ак кызматын кыламын ак калпак кыргыз халкынын. Ак батаңыздарды сурайын, акыл эске тунайын. Bir aylampadan çıktım da buyruğan eken Kudayım. Egemen Kırgızistan'dın sansız yıldızdan uzakka ömrün uzun kılsın olayım. Buyursa altın komuzluk olgal, atelem gelse jakında alından tosup çıkayım. Bagende Ahmатбек Султан oğlumuzdan. Hazır emes sözdü mına ушул жалпы барыбызга маалым болгондой алтын комузду меценат алтын комуз байгесинин негиздөөчүсүнүн бири Ниязбек Айбашев агабыз келиңиз сөз истей болсун. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү майрамыңыздар менен бүгүн жакшы айтыш болду. Мына айтыштын результатын өзүңүздөр көрүп турасыздар, билдиңиздер. Эми ушул айтышта мына 4-чү алтын комуз азыр берилип жатат. Ошол 4-чүсү ушул жигит Ахматбек Султан уулуга буйрган экен. Эми ушуну куттуктап коелу. Рахмат. Алтынбек Султан уулу мен эсимде 10 жыл мурда биринчи Кытай Эл Республикасынан Кыргызстанга келип, эле айтышты баштап турган кездерде биз биргеликте Шамшиев Болуттабанович менен биргеликте бир-эки проект жасаган элек. Ошондо Ахматбек Султан жана Мамбет Орозо уулу ушул жигиттерди биз чындыгын айтканда тарбиялей баштаганбыз. Мына ушунун результаты мына бүгүн Алыстар тобунун чечими менен Ахматбек Султанга ушул алтын комузду ыйлап атабыз.
Рахмат. Анан алтын комуз десе сиздер мындай туура түшүнүңүздөр. Бул алтын комуз деп айтылган себеби бул таза алтындан жасалган. Бул алтынды биз Италиядан алып келтирдик. 4-9 алтын деп айтылат го. Бул алтын андан да башка технология менен жасалат да. Ошол алтында галваникалык метод менен жасап туруп, андан кийин анан бул жерге чапталат, ширилет, андан кийин ошондо анан комуздун да үнү чыгат. Бул эми бактылуу адамдар алат экен. Ошондук үчүн Султан, сен биз чындыгын айтканда көп жылдан бери билебиз, тарбиялап келдик. Ошо рахмат сага. Сага насип этсин дагы. Ар дайым ушинтип могу ким ачтарда алып берип туруп, ойноп ырдап жүргөн. Olca Kurtarmalı, Ahmet Bey Sultanoğlu, Başbege mutlu olsun. Darova altınmamızı büyük özel olarak Altın komuzdun ününü el yurtun koldop turganda elcireyt eken dünüyü altın komuzdu buyursan al parayın üyünü yemek aylansa boldu ırların ağlandı ulu suyugu altın komuzdu sayratıp ak kalpak eldi şangantıp Kudayım buyruk kılsa kenardayım tokomdu ömür sürügü Azirgeyi olsa desеңіздер кейінгі сөз қайрадан мына ошол